Өлкөнүн мунай тармагындагы жаңылануу жана өнүгүү Кыргыз мунай газдын филиалы болгон Кыргыз Петролиум компаниясын модернизациялоо үчүн инвестиция тартуу сунушу киргизилди. Ишкананын жабдыктары өз мөөнөтүн иштеп бүтүп, ал тез арада алмаштырууга муктаж. Ага катар 2019 жылдын 12 августунан тарта компаниянын продукциясы бажы биримдигинин талаптарына жооп бербей калат. Анткени бизде өндүрүлүп жаткан мунай К4 жана К5 стандарттарына төп келбейт. Заводду толугу менен реконструкциядан өткөрүү үчүн 120 миллион АКШ доллары талап кылынат. Мындан сырткары мунай жана газ өндүрүүнүн көлөмүн көбөйтүү үчүн 300 миллион доллар инвестиция керектелет. Эске салсак, Орусиянын президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапарында мунай газ тармагындагы кызматташтык боюнча келишимге кол коюлган. Анын негизинде орусиялык ишкана өлкөдө газ бургулоочу жабдыктарды орнотуп, жылына 100 миллион куб метрге чейин көгүлтүр отунду өндүрүү. Мындан сырткары 300-400 тонна мунай каражаттарын кайра иштетүүнү сунуштап жатат. Темага кененирээк кабарчыбыз Уланбек Дыйканбаев токтолот. Кыргыз мунай газ ачык акционердик коому Кыргызстандагы мунай жана газ өндүрүүчү ири ишкана. Жалал Абад облусунун Кочкор Ата, Майлы Суу жана Ноокен аймактарында чалгындалган 11 миллион тоннадан көп мунай жана 5 миллиард метр кубка жакын газ запасы бар экени аныкталган. Ишканага таандык 35 мунай кендери бар. Өлкөдө мунай өндүрүү союз жылдары түптөлгөн. Союз ыдырап иши солгондаган ишкана 90-жылдардын жарымында кайрадан жанданып, азыркы күнгө чейин иштеп келет. Кыргыз мунай газ компаниясы жылына орточо 80-90 миң тоннанын айланасында мунай казып, аны Кочкор Атадагы заводунда солярка, бензин жана мазут кылып кайра иштетип чыгарат. Ишканада жүздөгөн адам эмгектенет, бирок ишти аксаткан жагдай бар. Ал эскилиги жеткен техника менен жабдуулар. Основной рабочылар Момбеков айыл өкмөтүнөн, Рахманжан айыл өкмөтүнөн, Шайдан айыл өкмөтүнөн, Бүргөндү айыл өкмөтүнөн келишип, ушул жерден иштешип, эмгек алышып, үй бүлөсүн багышат. 1 миллиарддын тегерегинде прибыль менен чыкканбыз 2018 жылга. 2019 жылдагы планды бизге Рашид Постанович айтты. 175 миң тонна нефть алабыз деп. Ошол нефтини аткарышка биздин техникалар жаңыданыш керек. Жаңыданып берсе, бизге кыйла жеңил болот эле. Ишканада 250 даана ар кандай түрдөгү техника катталып, алардын көбү эскирген. Дээрлик 20 жылдан ашык убакыттан бери иштеп келген мунай өндүрүүчү жабдууларда, техникаларда өзгөрүү, жаңылоо деген болгон эмес. Мунай алып өтүүчү куурлар жыртылып, тешиле бериши ага мисал. Жакында эле анализ кылдык эле, мына бир неделянын ичинде 2 жерден жарылды да. Ошо турба, бирөө мына Кызылай деген жерден, бирөө наркы Сурпакбелдин ар жагынан. Ошондо бир анализ кылып көрсөк, 14-жылдары 2-ден 3-төн 1 жылда ошо арга жерде паров болуп аткан болсо, турба жарылып аткан болсо, нефтини айдап атканда. Мына бара-бара көбөйүп, 18-жылы 32 жолу жарылып турду турба арга жерден. Ошон үчүн эми муну уже алмаштырышка мажбур түрдө уже туура келип атат да. Атамекендик мунай өндүрүүчүлөр маселенин бышып жетилгенин көрүп турат. Эгер ушул жылдын август айына чейин ишканада жаңылануу болбосо, анда иш аксайт. Анткени ЯЭПтин техникалык регламентине ылайык азыркы өндүрүлүп жаткан мунай түрлөрү талапка жооп бербей калат. ЯЭПтин шарттарын аткарыш үчүн мунайды кайра иштетүүчү заводду кайрадан жабдып чыгуу кажет. Ал жумуштарды аткарууга 100 миллион долларлык инвестиция талап кылынат. Бүгүнкү күндө ал завод бүгүнкү шартка ылайык эмес. Анын иштеп аткан жумушу бүгүнкү күндө ал деген К2 деген маркасындагы ушундай күйүүчү майларды чыгарып атат. Ошондуктан 20 августка чейин биздин убактыбыз бар. Ошол заводко инвестор тартып, ага сертификаттарды алып, модернизация кылып, ошондон К4, К5 деген биз деген баягы Евро 4, Евро 5 деген стандарттар бар. Ошол стандартка ылайык биз деген күйүүчү майларды чыгарышыбыз керек. Ишти мындан ары улап кетүү үчүн чалгындоо жумуштарын жүргүзүү зарыл. Ага кеминде 300 миллион доллар каражат керектелет. Эгер кошумча кен чыкчу булактар аныкталса, албетте өндүрүлгөн мунай жана газдын көлөмү өсөт. Бирок ал иштин баарын аткарууга компаниянын чама чаркы жок. Жаралган жагдайды чечүү аракетинде өкмөт Кыргыз мунай ишканасына инвестор тартуу сунушун берген. Бул Гречияны мына азыр берип атат, анан эртеңки күндө бербей калат да. Биздеки деген баягы нефтини издебесек, чалгындоо иштерин жүргүзбөсөк, бул каяктан биз табабыз анау нефтини? Кайра нефтини башка жерден алып келгенге туура болуп калат. Ошондуктан бүгүнкү күндө бизге инвестор керек. Кочкор Атада бүгүнкү күндө жолдор жакшы,
больницалар жакшыбы, школдор жакшыбы, ошолордун баардыгына ремонт, аларга дагы муктаж, инвестициядан муктаждык. Батбек Боронов и председатель правления публичного акционерного общества «Газпром» Алексей Миллер подписали дорожную карту. Россиянын президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга болгон мамлекеттик визитинин алкагында эки тараптуу кол коюлган документтердин арасында мунай газ тармагына жумшалуучу инвестициялар боюнча жол картасы бекитилди. Анда Кыргыз мунай компаниясынын активдерин жана мүлкүн Газпромго берүү шарттары көрсөтүлгөн. Ага Россиянын Газпром компаниясынын жетекчиси Алексей Миллер менен Кыргызстандын биринчи вице-премьер-министри Кубатбек Боронов кол койду. Бул документтин алкагында биз ошол биздеги болгон нефти заттарын алуу жана аны кайра иштетүү, андан тышкары газификация маселелери өзгөчө бул ушул Кыргызнефтегаз компаниясы аркылуу да ошол биздин түштүктөгү аймактарды газификация маселеси чечүүгө мүмкүнчүлүк алабыз. Бул жол картасынын алдын ала көлөмдөрү 1 миллиардка чейин деп эсептелип атат. Жаңы кенчикчу скважиналарды бургулоо аркылуу жылына 100 миллион метр куб газды чыгарууга, чийки мунайдын көлөмүн көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк жаралат. Эң маанилүүсү мунайды кайра иштетүүчү заводдун жаңыланышы, ЭИП талаптарына жооп берчү К4, К5 күйүүчү май түрүн өндүрүүгө жол ачат. Газпром ишканасы кошумча Жалал Абад, Ош жана Баткен облустарына газ тартууну дагы сунуштаган. Кыргызстан менен Россиянын бул келишими инвестициялык сунуштарды изилдөөчү база катары эсептелет дейт Өнөр жай энергетика жана кен пайдалануу боюнча мамлекеттик комитети. Долбоор улуттук кызыкчылыктарга толук жооп бергенде гана өкмөт парламенттин кароосуна сунуштоо чечимин кабыл алат. Уланбек Тиханбаев, Эсен Турабыкеев, Ала Тоо 24, Жумагайрык.